Саламатсыздарбы? Бүгүн суроолор менен улантмакчыбыз. Бүгүн WH questions. Башкача айтканда special, атайын суроолорду өтөбүз. Булар WH менен башталган сөздөрүбүз аябай көп болгон үчүн бүгүн ошолорду ар бирин мүмкүн болушунча түшүндүрүп өткөнгө аракет кыламын. Биз бул WH questions, башкача айтканда атайын суроолуу сүйлөмдү түзгөндө дайыма ушул who, what, when, where, how, which, why, whose деген сыяктуу WH менен башталган сөздөр сүйлөмүбүздүн башына колдонулат. Андан кийин сүйлөмдүн эмнеси келет? Сүйлөмдүн этиши, андан кийин сүйлөмдүн ээси келет. Мисалы үчүн who are you going to invite? Who биздин суроолуу сөзүбүз. WH, who are you going? Are you going to invite? Биздин are жардамчы этишибиз келди бул жерге. Андан кийин you, subject. Ошондо эмне болот экен? Subject менен verb орун алмашат экен. Auxiliary verb subject'ин астына келип түзүлөт экен. Which way do you want to go? Дегенибизде дагы which way, WH question. Андан кийин do биздин auxiliary verb деген жардамчы этишибиз. You дагы эле сүйлөмдүн ээси, subject. Ошондо subject менен verb ордулары алмашып түзүлөт экен. Which way do you want to go? Ушул сөздөрүбүздүн аркасынан кайсыл азыркы сүйлөмдөрдө do анан are деген be этиши, be жардамчы этиши, do жардамчы этиши келди. Мындан башка кайсыл этиштер WH менен башталган сөздөрдөн кийин келет экен? Көрөйлү. Сүйлөмдүн башында, түзүлүшүндө бул WH questionдердин түзүлүшүндө дайыма сүйлөмдүн башында ушул сөздөр менен башталат. WH, where, how, when, why. Андан кийин be этиши же болбосо жардамчы этиш. Жардамчы этиштер кайсылар? Be болушу мүмкүн, have болушу мүмкүн, do болушу мүмкүн. Ушул этиштер же болбосо modal verbs. Модалдык этиштер. Мурунку сабакта да биз модалдык этиштерди көргөнбүз. Модалдык этиштер кайсылар эле? Can, should, башка эмне бар? Might, could. Анан кийин дагы кандай этиштерибиз? Модалдык этиштерибиз can, could, should, have to деген сыяктуу модалдык этиштерибиз келип суроолуу сүйлөмүбүздү түзөбүз. Where do you live? Where you live деп айтканыбыз туура эмес болот. Анткени where you live дегенде суроо суралбай калды. Where do you live деп астына этишти коюшубуз керек сөзсүз түрдө. Where you are going болбойт. Суроолуу сүйлөмдө этиш менен сүйлөмдүн ээси орун алмашат. Where are you going? When they will arrive. Алар качан келишет деп суроолуу сүйлөм түзсөк туура эмес болот. When will they arrive? Деп бул да will биздин келер чакты билдирген жардамчы этишибиз. WH questionер түзүлүшүндө тангыч формасында да суроо түзсөк болот. Мисалы, I don't understand this question дегенде мен бул суроону түшүнбөй жатамын деген суроону суроолуу формасын кантип түзөбүз? What don't you understand? Сен эмнени түшүнбөй жатасың? Деп эмнени сүйлөмдүн object, толуктоочуну сурап атабыз. Эмнени түшүнбөй жатасың деп. Adil didn't come to my party. Why didn't he come? Adil менин кечеме келген жок. Why didn't he come? Эмнеге келген жок? Деп тангыч формасында дагы суроо түзө алабыз. Эми кайсы учурларда колдонулат? Бул өзү эле суроолуу сөздөр болгон үчүн ар бири башкача мааниде колдонулат. Мисалы үчүн where, каерде, кайсыл жакка деген, which деген кимдин, кайсыл деген сыяктуу ар биринин өзүнчө мааниси бар. Ошон үчүн ар бири бир маалыматты сурайт. Where does the bus stop? Автобус кайсыл жерге токтойт? Outside the post office. Почтанын сыртында токтойт. Which book are you reading? It's Twilight. Кайсыл китепти окуп жатасың? It's Twilight. Бул эмне? Twilight же болбосо күгүм деген китеп. Who, when, where, why. Биринчи кезекте биз бул 4 сөздү көрөлүк, салыштырып, кантип колдонот экенбиз буларды.
Андан кийин how жана башкаларды үйрөнөбүз. Who өзүңүздөр көрүп тургандай эле who деген ким жөнүндө, адам жөнүндө же адамдар жөнүндө сөз кылганда суроолуу сөз who деген суроолуу сөзүн колдонобуз. Who is your teacher this year? Бул жылы мугалимиңиз ким? When did you get it? Сиз качан алдыңыз? When качан? Убакыт жөнүндө сурайт. Where кайсыл жерде? Орун жер жөнүндө сураганда where can we put it? Биз муну кайсыл жерге кое алабыз? Why эмне үчүн? Why do we need it? Эмне үчүн бизге бул керек? Сабактын башынан эле басып белгилеп келгендей эле бул who, when, why, where деген сөздөрдүн аркасынан сөзсүз түрдө verb этиш керек. Who is the best actor in the film? Фильмдеги эң мыкты актер ким? деп сурап жатабыз. Is деген бул жерде негизги этиш катары колдонулат. Is деген болуп саналат. Фильмдеги эң мыкты актер ким болуп саналат деп бул жерде негизги этиш катары кызмат кылып атат. Why did the Romans come to Britain? Романдар эмнеге Англияга келишти, Британияга келишти? Why did? Бул жерде өткөн чактагы did суроолуу сүйлөмүздү түзгөнгө did жардамчы этиши жардам берди. Экинчи көңүл бура турган нерсе we can't put a noun after them. Биз where, when, why жана who дегендерден кийин эни же болбосо бир зат атоошту колдоно албайбыз. Where place does the president live дебейбиз. Кыргызчадан түзмө түз которгондо кайсыл жерде жашайт деп сурагандай болобуз, бирок англисчеде мындай айтсак туура эмес болот. Where дегенде аркасынан сөзсүз түрдө этишибиз, жардамчы этишибиз керек. Live дегенде кайсыл жардамчы этиш менен сурайбыз? Does. Where does the president? Президент үчүнчү жак жекелик түрү болгон үчүн where does the president live? Президент кайсыл жерде жашайт деп сураганыбыз оң болот. Мисалдарды берип кетсек. Who do you like? Where do you live? Why don't you come with us? When are you going to get married? Качан үйлөнгөнү жатасың? What, which, whose? Булардын азыр эле үйрөнгөн when, why, where, who'дан айырмасы эмне экенин көрөбүз. Ошондой эле кантип колдонула тургандыгын үйрөнөбүз. Which button do I press? Кайсыл кнопкага басышым керек? What does this thing do? Бул эмне ишке жарайт? Бул эмне кылат? Whose car is that? Ал кимдин машинасы? Деген суроолордо биз what, which, whose деген суроолуу сөздөрүбүздү колдондук. Башынан эле WH суроолуу сүйлөмдөрүндө эрежеси бир. Бул WH менен башталган сөздөр сүйлөмдүн башына келет, андан кийин этишибиз келет, андан кийин сүйлөмдүн ээси. Мисалы, what эмне? Бул бир нерселер жөнүндө же болбосо кандайдыр бир ой пикирлер жөнүндө сөз кылганыбызда колдонулат. What does it do? Бул эмне кылат? Which ask for choice. Мисалы үчүн which дегенде кайсынысы деп кандайдыр бир нерселердин арасынан ичинен бирөөсүн тандап жатканда же болбосо бирөөсү жөнүндө сөз кылып жатканда. Which program do you want to watch? Кайсыл программаны көргүңүз келет? Whose кимдики? Кимге тиешелүү экендиги же кимге таандык экендиги жөнүндө сөз кылып жатканыбызда whose деп суроолуу сүйлөмүздү түзөбүз. Whose bag is this? Бул сумка кимдики? Whose sister is she? Ал кимдин эжеси? What менен which'тин айырмасын айтайлык бул жерде. What дагы жалпы, көбүнчөсү жалпы нерселер жөнүндө сөз болгондо колдонобуз. А which'ти мындай аз сандагы бир нерселерден сөз кылып жатканыбызда колдонобуз. Мисалы үчүн кайсынысы деп. А what деген эмне, кандай, кайсы деп. Мисалы үчүн what андан кийин noun колдонулат. What color? What kind? What color is your car? Дегенибизде машинаңыздын түсү кандай? What time is it? Саат канча? Саат канча болду? What size is this shirt? Бул футболканын размери кандай? What nationality is she? Анын улуту ким?
We often use what without a noun. Misal үчүн бул жерде what дегенди биз аркасынан зат атооч келбестен эле түздөн түз колдоно беребиз. Мисал үчүн what's your favorite color? What do you want to do tonight? Бүгүн кечин десе эмне кылгыңыз келет? What's your favorite color? Сиздин эң жакшы көргөн түсүңүз кайсыл? Жана айтып өткөндөй эле which менен what'ын айырмасын айтып аттык эле. Бул жерде which train did you catch? The 9:50 or 10:30? Бул жерде эки эле бизде эмне болуп атат? Эки эле поездден сөз болуп жатат. Ошонун арасынан эле бирөөсүн тандаганыбызда кайсынысына кайсыл поездге отурдуңуз? 9:50дөгү поездгеби же 10:30дагы поездгеби деп кыска эле биздин эмнебиз бар? Тандай турган тандообуз бар, Which doctor did you see? Dr. Lopez, Dr. Gray or Dr. Hill? Доктор Грейдиби, доктор Лопесби же доктор Хилл кайсынысына бардыңыз сиз деп белгилүү сандагы гана нерселерден же кишилерден сөз кылып жатканыбызда which деп колдонот экенбиз. Ал эми what дегенде аябай жалпы түрдө. Мисал үчүн what is the longest river in the world дегенде бүт дүйнөдөгү дарыялардын ичинен эң узуну кайсынысы деп сурап атабыз. Ал эми which is the longest river десек, Mississippi, the Amazon or the Nile десек, үч эле дарыянын ичинен кайсынысы эң узуну деп сурап жаткан болобуз. Экинчи which'тин колдонулушу, биз which'ти аркасынан зат атоочу колдонбой эле which color, which type дебедик беле. Бул жерде андай зат атоочу жок эле нерселер жөнүндө сөз кылганыбызда which is bigger деп айта алабыз. Мисалы үчүн which Canada or Australia деп турбуз го. Бул жерде Австралия менен Канада өлкө болгон үчүн which country is bigger дебей эле which is bigger деп койсок дагы болот. Ал эми who'ну биз инсандар үчүн, кишилер үчүн колдонобуз. Who is taller, Joe or Gary? Бул жерде which is taller дей албайбыз. Анткени инсандарга биз кишилерге, адамдарга who деген сөздү колдонобуз. What color are your eyes? Жана айтып өткөндөй эле which color деп айта албайбыз, себеби биз жалпы түрдө сөз кылып жатабыз. Көзүңүздүн түсү кандай? Жалпы түрдө, Экиле жашылбы же көкпү деп сурап жаткан жокпуз. Жалпылап сурап жатканыбызда what color деп more general. Which color do you prefer? Pink or yellow? Дегенде мына эми биз айырмасын жакшылап көрдүк. Which color? Pink or yellow? Кандай? Ачык кырмызы түстөгүбү же сары? Экөөсүнүн кайсынысын жактырасыз? Кайсынысын тандайсыз? Жана айтып өткөндөй эле what's the longest river in the world? Which is the longest river? The Mississippi, the Amazon or the Nile? Эми биз which, what, who кандай учурларда колдонулат? Үйрөнгөнүбүздү бул көнүгүүлөрдө тастыктап алайлы. Is that man's name дептир. What is that man's name дейбиз. Where should we go? Left or right? Кайсынысын колдонобуз? What way should we go дейбизби же which way дейбизби? Left or right деп бизге варианттарды сунган үчүн бизге which way деп айтабыз. You can have tea or coffee. Which do you prefer? Is older Liz or Steve? Бул адамдар жөнүндө сөз кылып жатканыбызда who is older деп сурайбыз. Who is older Liz or Steve деп суроолуу сүйлөмдөрүбүздү түзөбүз. Эми how кандай деген суроолуу сөзүбүзгө келсек. Бул сөз менен кандай суроолор түзүлөт экенин карап көрөлү. How much is it? Канча турат деп баасын сурап жатканда колдонобуз. How fast does it go? Канча ылдам жүрө алат деп машинанын ылдамдыгы жөнүндө fast adverb колдонобуз. Кыргызчада биз бышыктооч. How do you open the doors? Эшикти канча ачабыз? Эшиктерди. We use how to ask about different things. Азыр эле карап көргөндөй how менен ар түрдүү нерсени сурасак болот. Мисалы, how was the party last night? It was great. How do you get to work? Биринчисинде кече кандай өттү деп сурап жатабыз. Ал эми экинчисинде кантип деп кыргызча которсок болот.
ишиңизге кантип бардыңыз? Автобус менен бардым деп атат. How бышыктооч дедик, жана айтып өткөндөй. How tall, how big, how old, how far, how often, how long, how much деген бышыктооч сөздөр менен же болбосо сынатоочтор менен how сөзүн бирге колдонуп суроо сүйлөм түзсөк болот. How tall are you? Сиздин боюңуз канча? How big is the house? Үй канчалык чоң? How old is your mother? Апаңыз канча жашта? How far is it from here to the airport? Бул жерден аэропортко чейин канча бар? How often do you use your car? Машинаңызды канчалык тездикте колдоносуз? How long have you been married? Баш кошконуңуздарга канча жыл болду? How much was the taxi? Таксинин акчасы канча болду? Көнүгүүлөр менен тастыктайлы канчалык үйрөнгөнүбүздү. Is Mount Everest? Mount Everest деген биз тоо, тоону эмне дейбиз? How канчалык бийик дегенде. How high is Mount Everest дейбиз. Is it to the station? Станцияга канча бар? How far? Канчалык узактыкта деп сурашыбыз керек. How far is it to the station? Бул жерден станцияга чейин канчалык жол бар? How often do the buses run? Автобустар канчалык тездикте келип турат? How old is Helen? Елена канча жашта? Ал эми how long have you been here дешибиз керек. Бул жерде канча жылдан бери жашап жатасыз деп биз суроолуу сүйлөмүбүздү түзө алабыз. Бүгүн ушинтип суроолуу сүйлөмдөрүбүз WH суроолуу сүйлөмдөрүбүздү бүтүрдүк. Эмки сабакта көрүшкөнчө.